Жаштардын арасындагы негизги маселе бүгүн сүйүү темасы болуп атат. Кичине сүйлөшөт, бири-бириге жакшы көрүнүш болушат дагы, андан кийин таштап кетсе, өзүн таштайм, сенсиз жашай албайм, өзүмө өлтүрүп алам деген маселелер болуп, мындайлар болду дагы бир канча жолу, факт түрүндө дагы. Ошо кыз үчүн өзүн крышадан таштаган, же кыз бала кетип калса бир жерден өзүн бир нерсе кылып алган, колдорун могу жерден кесип алгандар, мындайлар болот. Сенсиз жашай албайм деген сөзүн өзү ката туура эмес болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби дүйнө жүзүгө түшкөн сүйүүлөрдүн эң күчтүү сүйүүсү бул эненин балага болгон сүйүүсү. Апанын баласына болгон сүйүүсү эң күчтүү сүйүү. Бирок баласы өтүп калса апа дагы чыдайт да. Элестесеңиз эң күчтүү сүйүүсүн жоготуп атат, бирок эне чыдап атат. Демек башка сүйүүлөр бардыгы чыдайт экен да. Сенсиз жашай албайм деген кыйкырыктардын бардыгы жалган да. Жашап эле кетесиң. Ага чейин жашап келдиң го. Андан кийин дагы жашай бересиң. Адам адамсыз жашай берет. Адам эмнесиз жашай албайт? Адам абасыз жашай албайт. Адам тамаксыз жашай албайт. Адам суусуз жашай албайт. Адам адамсыз жашай берет. Робинзон Крузо бир аралда калып кетип өзү жашап кеткен го, туурабы? Кийин бир жумабы бирөө чыгып кийин шерик болгон. Айтайын дегеним, адам адамсыз калган жерде жашай берет. Ага келе турган рызык бүткөндө гана өмүрү бүтөт. Ошондой экен, девушка парик болбогула, бунун акыбети зыян, жаман арам. Девушка парим болуп барака таппайсың, жакшылык таппайсың. Өзүң деле кыйнаганын кылат жигит.